Саламатсыңар балдар. Бүгүн биз кыргыз тилден жөнөкөй жана татаал сынатоштор, анан туаса жана туунду сынатоштор деген теманы өтөбүз. Биз буга чейин сынатош деген теманы өткөн болчубуз. Келгиле теманы бир сыйра өтүлгөн теманы кайталап алабыз. Сынатош бул заттын сын сыпатын, өңү түсүн, даамын, формасын билдирет. Дагы кандай, кайсыл деген суроолорго жооп берет болчу. Мисалы, кызыл алма деген сөз айкашы. Бул жерде алма зат болуп атат. Кызыл деген анын түсүн билдирип атат. Кандай алма? Кызыл алма. Кызыл болуп, демек алманын түсүн билдирип атат. Бул жерде сынатош болот эле. Биз өткөн сабакта силер менен ушул сынатош деген теманы өттүк эле. Эми биринчи сынатоштор түзүлүшүнө карай экиге бөлүнөт. Биринчиси жөнөкөй сынатош, экинчиси татаал сынатош. Жөнөкөй сынатош бир эле сөздөн турат. Мисалы, кызыл, ак, жакшы, сулуу, акылдуу жана башка. Ал эми татаал сынатош эки же андан көп сөздөн турат. Мисалы, ак көңүл, ак жүздүү, ак жуумал, кара ниет же болбосо кызыл тазы, ак кара жана башка. Сапаттык сынатоштордун бардыгы туаса сынатоштор болуп эсептелет. Мисалы, кызыл, ак, сары, кең, тар жана башкалар. Туаса дегенди биз мурда деле өткөнбүз. Туаса жана туунду сөздөрдө сизге бир сыйра түшүрсөк, туаса деген эч кандай мүчө уланбай, накта өзүнүн маанисинде уңгу түрүндө турган сөздөр болчу. Туаса сөздөрдү биз уңгу мүчөгө ажырата албайбыз. Уңгу түрүндө турган сөздөр болчу. Эми мындай сынатоштор. Демек, сынатоштордо дагы туаса сынатоштор болот экен. Мындай сынатоштордун көпчүлүгү антонимдик катышты түзөт экен. Мисалы, антоним деген кандай эле? Антоним бул карама каршы сөздөр. Ак кара, чоң кичине, жоон ичке, жакшы жаман жана башка сөздөр. Эми туунду сынатоштор. Туунду сынатоштор мүчөлөрдүн жардамы менен жасалат. Мисалы, суу, суз. Мунун уңгусу кайсыл? Уңгусу суу. Сыз деген мүчө уланып, суу, суз болуп жасалып атат. Мисалы, жыттуу. Жыттуу деген сөздүн уңгусу жытага луу деген мүчө уланып, жыттуу болуп сынатош болуп атат. От. Оттуу дегенде дагы луу деген мүчө аркылуу жасалып атат. Балалуу, үлгүлүү, тартиптүү. Карасаңар, булардын уңгусу от, бала, үлгү, тартип болуп атат. Буларга атайын мүчөлөр уланып, туунду сынатоштор жасалып атат. Демек, туунду сынатоштор деген мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалган сөздөр экен. Сынатош сөздөр. Эми бышыктайбыз. Келгиле ушул азыр эрежелерин өттүк. Эми буларды көнүгүүлөр аркылуу бышыктап алабыз. Биринчи тапшырма. Сынатошту заттын белгиси катарында колдонуп, сөз айкашын түзгүлөө дейт. Сынатоштун түзүлүшүн аныктагыла дейт. Мында сынатош сөздү, бул жерде азыр карасаңар, бардыгы сынатош сөздөр. Эми биз мунун жанына зататошту жазышыбыз керек. Биз мурда өткөнбүз, багыныңкы сөз, анан негизги сөз деп сөз айкаштарын өткөн болчубуз. Сөз айкашынын биринчи түгөйү багыныңкы сөз, ал эми экинчи түгөйү негизги сөз болот дегенбиз. Бул жерде сынатоштордун бардыгы биринчи берилиптир, демек багыныңкы сөз болуп атат. Эми негизги сөздөрүн жазабыз астына. Мисалы, үлгүнү карасаңар, балалуу аял дейт. Демек, бул жерде аял негизги сөз, балалуу деген багыныңкы сөз.
Балалуу деген сынаточ, аял деген сататочко эмне болуп атат? Багынып атат, Демек, ушул сынаточ сөздөрдү багынык сөз кылып, сөз айкаштарын түзүшүбүз керек экен. Андан кийин булардын түзүлүшүн аныкташыбыз керек. Жөнөкөй сынаточ болдубу же татаал сынаточ болду, балдар? Мисалы карап тургула, балалуу аял дей турган болсок, бул сөз айкашын түздүк биз. Эми кандай аял? Балалуу болуп атат, Бул түзүлүшү боюнча жөнөкөй сынаточпу же татаал сынаточпу? Жөнөкөй сынаточ кандай болот эле, татаал сынаточ кандай болот эле? Демек, балалуу деген бир эле сөздөн тургандыгы үчүн эмне? Жөнөкөй сынаточ болуп атат экен. Экинчи, тартипсиз. Буга дагы үлгүдөгүдөй бир сөз жазасыңар жанына, сөз айкаш кыласыңар. Мисалы, тартипсиз бала, тартипсиз окуучу дегендей, Биринчи тапшырманы түшүндүңөрбү? Анда көчүрүп жазасыңар. Кийинки тапшырма туаса жана туунду сынаточторду өзүнчө бөлүп жазгыла дейт. Туаса деген бул уңгу түрүндө турган, эч кандай мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалбаган сөздөр болчу. Туаса сөздөрдү биз уңгу мүчөгө ажырата албайбыз. Ал өзү уңгу түрүндө турат. Ал эми туунду деген бул мүчөлөрдүн жардамы аркылуу жасалган сөздөр, Атайын мүчөлөр уланып, жаңы сөз жасалса, ал туунду сөз болот. Демек, бул жакта сөздөр турат. Силер ушуларды туаса анан туунду кылып, экиге бөлүп жазасыңар. Келгиле мен бирөөсүн иштеп берейин силерге. Акылдуу деген бул сынаточ. Туаса сөзбү же туунду сөзбү? Бул туаса, туунду сөз болуп атат. Эмне үчүн? Себеби уңгусу акыл, мүчөсү ду болуп атат, Акыл ду. Демек, акыл деген сөзгө лу деген мүчө уланып, акылдуу деген сөз пайда болду. Жаңы сөз жасалды. Демек, бул туунду сынаточ экен. Ал эми кызыл дегенчи? Кызыл деген бул туаса сынаточ болуп атат. Себеби бул эч кандай мүчөнүн жардамы аркылуу жасалган жок. Өзү накта уңгу формасында турат, Калганын ушинтип иштейбиз. Үчүнчү тапшырма. 3 жөнөкөй сынаточ, 3 татаал сынаточ жазасыңар. Ошондо балдар, жөнөкөй сынаточко 3 мисал, татаал сынаточко 3 мисал, 3 сөз жазат экенсиңер. Андан кийин жөнөкөй сынаточко 1 сүйлөм, татаал сынаточко дагы 1 сүйлөм жазат экенсиңер. Демек, 3 жөнөкөй сынаточ сөз, 3 татаал сынаточ сөз жазып, өзүңөр каалаган бир сөзгө экөөнү тең бир сөздөн алып туруп сүйлөм түзөт экенсиңер. Мисалы, жөнөкөй сынаточко ак, жакшы, анан көк деген 3 жөнөкөй сөз алдык. Эми ушулардын бирөөсүнө сүйлөм түзүп көрөбүз. Кызыл дегенге түзүп көрөйүк. Апам мага базардан кызыл көйнөк сатып берди. Бул жерде сүйлөм болуп калды. Кызыл деген жөнөкөй сынаточту катыштырып сүйлөм түздүк. Силер дагы ушинтип сүйлөм түзөсүңөр. Урматтуу окуучулар, көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат. Тапшырмаларды жазып мага жөнөткүлө.